2019-жылдын 11-июнь күнү Борбор калабыздагы Кожомкул атындагы спорт сарайында тамекисиз спорт урааны алдында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спорт чебери Радбек Санатбаевдин жаркын элесине арналган грек-рим күрөшү боюнча эл аралык мелдештин биринчи күнү өттү. Турнирге быйыл Монголия, Бразилия, Казакстан, Тажикистан, Туркия, Өзбекстан жана Кыргызстандын балбандары катышты. Жалпысынан балбандар 55 кг салмактан 130 кг салмакка чейин таймашты. Кыргызстандагы 20-кылымдын эң мыкты балбаны саналган Радбек Санатбаев көзү тирүү болгондо быйыл 50 жашка чыкмак. Эл аралык деңгээлдеги турнирлерди 12 ирет утуп, даңк медали, Улуттук олимпиадалык комитеттин төшбелги, ардак грамоталары менен сыйланган. 1998-1999 жылдары ФИЛА рейтинги боюнча планетанын үчилтигине кирген. 1999 жылы Сеулда өткөрүлгөн Азия чемпиондугунда алтын медаль, ушул эле жылы дүйнө чемпиондугунда коло медалды багындырган. Бүгін келген Радбектен ел аралық турнирлерге сіздерге құттықтаймын. Бүгін ел аралық Радбектің турнирі бүгін 50 жашқа толмау екен өзім майды. Бір ошар марекесіде олар деп барайтады. Сіздерге дағы рахмат. 5-6 жыл мұрын спорт комитет, федерация барбы, жана Мелис Турганбаев башына тұрып, осы екі батырды Кожомкул атамын батырды, Радбек Санатбаев балбанын Радбек батырды, ошо бириктирип, экөөнү бөлбөй, ошо эки батырды өткөзөбүз деп чечтим. Ошол үчүн Кудайым силерге да ыраазы болсун. Ошо 4 күн эркин күрөш менен, грек-рим күрөшү менен боюнча ошо турнир өтүп жатат. Аталган эл аралык турнирге Улуттук олимпиадалык комитет, күрөш федерациясы чоң колдоо көрсөткөн. Ага кошумча аны уюштурууга мамлекеттен 636 000 сом каралган. Жыл сайын ага катышуучулардын саны арбып келет. Бүгүнкү балбандардан сырткары эркин күрөш боюнча дагы 10дон ашуун команданын келиши күтүлүүдө. Бүйүр кызытка мелдешке катышып, жеңишке жеткен балбандар Кыргыз курамасынын атынан дүйнө чемпионатынын лицензиялык мелдештерине катыша алышат. Бұл эки мелдештен ушул мына Астана шаарында быйыл дүйнөлүк мелдеш болот, дүйнөлүк чемпионат. Ошондо лицензия ойнотулат. Биринчи местадан 6-чы местага чейинки биздин балбандарыбыз орун алса, ошолор олимпиадага жолдомо алышат да. Ошого байланыштуу мына бүгүн бул жерде мына бүгүн 7-8 команда келди. Мына Казакстандан, Өзбекстандан, Монголиядан келишти балбандарыбыз. Мына эркин күрөш боюнча дагы где-то бир 10дой команда келет деп атат. Эртең мына бүгүн эртең уже келе башташты бүгүнкү күндө. Анан эми бул турнирдин түбөлүгү аябай чоң. Мен ойлоп атам, жылдан жылга мына күч алып баратат. Мына былтыр мурдагы жылдарда мындай 2ден 3дөн команда келсе, мына азыр 7-8 команда келе баштады. Эмдиги жылы дагы олимпиадалык оюндардын алдында биз дагы күчтөйлү деп атабыз. Бул жерде баягы мамлекеттик деңгээлде дагы мына госагентство да аябай чоң жардам көргөздү, каражат жагынан дагы. Калгандарын болсо ошол мына биздин ошол спорт күрөштөрүнүн федерациясы жардам берип, мына турнирди өткөзүп, бул жерде акчалай сыйлыктар бар, андан башка дагы сыйлыктарыбыз бар. Анан эмдиги жылы болсо ошол мамлекеттик деңгээлде дагы бюджетке быйыл деле бюджетке каралган болчу акча тыйын, акча каражаты. Мына эмдиги жылы көбүрөөк каражаттарды карап туруп, дагы мындай күчтөндүрөлү деп атабыз. Быйыл жылдагыдан өзгөчө башка мамлекеттерден да келишти. Бразилиядан келди, Монголиядан келди. Бул чоң жетишкендик. Раматылык агабыз быйыл 50 жашка толмок экен. Мен ойлойм, 50 жаш булга чейин дагы спортко чоң салымын кошмок болуш керек. Тилекке каршы жалган жашоо ажал экен, өтүп кетти. Ошонун элесин биз унуткарбай, бул турнирди дагы мындан ары улантып кеткенге аракет кылып жатабыз. Анан эми быйыл 7 команда келсе, эмдиги жылы 10 ушинтип эл аралык кылып, бүткүл Европаны жана башка мамлекеттерди чакырып, даражасын, деңгээлин көтөргөнгө аракет кылып жатабыз. Эми өзүбүздүн агай жөнүндө айта кетсек, бул биздин грек-рим күрөшүнө салымы өтө чоң, биз үчүн үлгү жана кумир десем жаңылышпайм.
бир гана спортто эмес, жеке жашоодо дагы үлгүлүү инсан агабыз болчу. Уюштуруучулар келерки жылдары турнирди дүйнөлүк деңгээлге көтөрүп, Европанын жана башка өлкөлөрдүн спортчуларын тартууну көздөшүүдө. Күрөштүн бул түрлөрү айрыкча өлкөбүздө чоң кызыгууну жараткандыктан, балбандарды колдогон көрөрмандардын сүрөөсү өтө күч болду. Алар жаш спортчулар Радбек Санатбаевдин ийгиликтерин кайталай аларына ишенишет. Ал эми аны кумир тутуп, балбандардын катарын күн санап көбөйтүп жаткандар дагы аз эмес.